Assalamu алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базары жок каналы. Бүгүн 11 февраль 2023 жыл. Мен Ак Ордодо жүрөм, тагыраак айтканда, Ушихина жана Байтымар көчөсүнүн кесилишинде. Ушул кесилиштен сиздер түндүктү карай бассаңыздар, сол тарапта катардагы экинчи үй сатылып атыптыр. Ошол үй жөнүндө сиздерге азыр маалымат берем. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн туугандар. Сиздер Лушихина барып Алыкулов көчөсүнө келесиздер да, ошол жерден батышты карай түз келе бересиздер. Оң тарапты карап көрсеңиздер, Байтумар деген мындай жазууну көрүп атасыздар. Ушул Байтумар көчөсү. Түндүккө карай бассаңыздар, сол тараптагы экинчи үйдө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат. Анан бул жерден туугандар 215 маршрутка менен сиздер шаардын бурчуна барсаңыздар болот. Негизинен 215 Киркамстромго түшүп, жок, бул жактан Садык Алиева менен Дордой Моторско түшөт туугандар. Дордой Моторстон Ош базарынан көптөгөн окуу жайлар Манас проспектидеги, анан Ахунбаева, акыры Көк Жарка чейин барат. Негизи көп эле студенттерге жүргөнгө ыңгайлуу, базарда иштегендерге деле Ош базарына Дордой Моторс кудай берген иштегендерге деле ыңгайлуу болуп калат ушул маршрутка. Эми үйгө барып калган маалыматты берейин туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Байтумар көчөсүнө жеткенде эле туугандар, оң тарапка карай кайрылсаңыздар, катардагы экинчи үй бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат. Дареги Байтумар көчөсү 69 А дарегинде жайгашкан. Көчө тараптан көрүп турганыңыздардай забор жана бул жакта калитка, төрүндө чоң дарбаза, эң эле түндүк чек бул жерден башталат, эң эле түштүк чек бул жакка чейин жолдор кенен жана прожекторлор орнотулган. Бир эле прожектор эмес туугандар, жана бул жерде камералар бар экен, дайым запись кылып турган. Эгер көчөдө кандайдыр бир иш болсо, кайсыл убакта болсо көрө аласыздар. Же уруп эмне болсо дагы көрсөңүздөр болот. Андан ары эми торабасына кирип калган маалымат берейин. Жалпысынан жердин аянты 5,5 соток фактически, документинде 5 соток экен туугандар. Бул мынакей үйдүн короосу, жердин аянты 5 соток документинде. Кызыл китеп бар, техпаспорт бар, алды тарабы брусчатка жана өйдө тарабы көрүп турганыңыздардай навес. Кошуналар менен болгон чек аралар деле пескоблок менен забор кылынган. Жана бул жактан чоң дарбазадан кирсеңиздер эле көп эле машина баткандай жер туугандар. Жана бул жакта узун туурасы 12ге 15 болгон үйүбүз, стенасы бышпаган кирпич, тышкы тараптан да утеплять этилген, ички тараптан да утеплять этилген туугандар. Базалит менен дуалдар, бөлмө аралык дуалдардагы базалит менен утеплять этилген туугандар. Тышкы тарабы көрүп турганыңыздардай текстура экен. Эми андан ары электр энергиясы бар, суу бар туугандар, канализация, центральный канализация жана отопление көмүр менен жана электр энергиясы менен иштеген котел менен үйдү жылытат. Бул үйүздүн түндүк тарабы. Бул жактан түз өтсөңүздөр, ал жакта дагы склад, тапчан, көмүркана, ажатканалар бар эми тышкы тарабындагы. А бул жерде үйүздүн негизги кирүүчү эшиги. Азыр кирип калган маалыматтарды берейин туугандар. Киргенде эле прихожка. Бул прихожкадан түз өтсөк, бул жакта отопление котел жайгашкан бөлмө туугандар. Мынакей көмүр жана электр энергиясы менен жылыткан котел менен үйүбүз жылыйт. Жана бул жагында душ жана ажаткана. Ички тарабынан ракайын орнотулуп, суулар чыгарылган. Прихожканын чыгыш тарабынан терезе орнотулуптур. Эми андан ары бул жакта кухня жайгашкан туугандар. Түштүк тараптан чоң пластик терезе, ар бир бөлмөдө отопление батареялары бар жана мебелдин баары калат туугандар. Мебелдин баары калат. Бул жакта ракайын орнотулуп, суу чыгарылган, фильтр. Мынакей. Андан ары оң тараптан көргөзүп кетейин бир чекеден. Бул жакта бир спальня бөлмө. Потолок гипсокартон, чыгыш тараптан пластик терезе орнотулган, полдор ламинат. Анан мынакей дуалдар деле туугандар. Калың, ички тараптан деле бөлмөлөр аралык дуалдар утеплять этилип, анын тышкы тарабынан гипсокартон чапталган. Эми андан кийинки бөлмө, бул жакта чоң зал. Көрүп турган мебелдериңиздердин баары калат. Анан бул залдын столдору, дивандарын туугандар каалаган формага өзгөртсөңүздөр болот экен. Коноктор келген учурда ушул бойдон коюп, анан коноктор жатса,
көп конок болсо деле могу дивандарды туугандар спальня катары колдонсо болот. Монтип чачылып, кыскасы спальня диван катары деле колдонсо болот экен туугандар. Баарын көргөзөйүн десем көп убакыт кетип калат. Анан залдын батыш тарабынан чоң терезе орнотулган, отопление материалдары бар жана үй жылуу. Негизинен стенасы бышпаган кирпич болгон үйлөр кышы жылуу, жай салкын болот дешет көпчүлүк. Жана коридорго кайра чыгып түз өтсөк, бул жакта дагы бир спальня бөлмө. Мынакей. Көрүп турган мебелдин баары калат. Бөлмөлөр жылуу, балдары обой экен. Потолок гипсокартон туугандар. Жана бакта эң акыркы бөлмө. Дагы бир мондай детский спальня бөлмө экен. Мынакей. Түштүк тарабынан чоң терезе орнотулган, отопление материалдары бар. Үй жылуу. Эми коросуна чыгып калган маалыматты берейин туугандар. Так, мен кайрылуу үйдүн коросундамын туугандар. Эми негизинен үйдүн батыш тарабына бул жактан деле өтсөңүздөр болот. Үйдүн түндүк тарабынан өтсөңүздөр деле болот. Бул жак менен өтүп көргөзөйүн. Бул жакта мынакей ылдый тарабы брусчатка, кошуналар менен чегаралар пескаблок менен тосулган. Үйдө тарабы мондай чакан навес туугандар. Андан ары бул үйдүн батыш тараптан көрүнүшү жана ошондой эле бул жакта мондай жаш мөбө кирген бактар. Бул жагында көмүркана жана дагы бир мондай помещение азыр ички тарабын көргөзсөм. Анан сиздер бул жак менен деле кирсеңиздер болот. Окей. Көлө машина аткандай жер. Бул жерде мондай тапчан. Жай айларда негизи могул жер жашыл кооз болот дейт үй ээси. Так. Бул жакта очокана экен туугандар. Жана келип көрдүм эле, бирок эстен чыгарып койдум. Видео жүрүшүндө очокана. Көрсөңүздөр, эки очок казаны менен. Бул жагы стяжка, жана ал жерде подвал деле бар экен. Бул жерде көмүркана, отункана туугандар. Бул жагы. Бул жакта үйдүн ишик тарабында ажаткана бар. Бул жакта тапчан. Айтылбаган эмне маалымат калды? Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул үйдүн баасы туугандар $78,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга ээси телдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан $78,000 десе эле, о $78,000 экен деп жүрбөңүздөр. Звонок кылып сүйлөшүңүздөр, сүйлөшүү болот. Кээ бир үй ээлери мынча десем мынча деп түшүрүп салат деп кичине баасын өйдөрөөк коюп айтышат. Ошондуктан звонок кылып сүйлөшүп, үй жаккан болсо содалаша бериңиздер. Содалашуу бар туугандар болот. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом, кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.